Assalamu alaikum, урматтуу Багыстыр Кыргызстан каналынын көрүүчүлөрү, кутман күнүңүздөр менен. Биз Шухрат Абраровдун Ташкенттеги Кыбрай туманындагы багындабыз. Ошол райондогу ММ106 подвоюндагы 7 жаштагы бактабыз. Азыр тери бүтүптүр, 2 жума болду дейт тери бүткөнүгө. Азыр жеп көрүп атабыз. Мына ушул алма Гала сорту. Гала сорту мына ушундай жакшы алма болуптур. Бирок түс анча болбогону менен бир жагы кызыл, бир жагы сары. Бирок жегенде ширин экен. Кийинки картага кирдик. Бул жерде основной негизинен алмурут тигилген. Алмурутты көрүп турасыздар. 4 жаштагы алмурут. Аббат сорту. Бышкан мезгил экен азыр. Так, шпалерге байланган. Чоңдугу анчалык чоң эмес. Майдаракта чектага болот. Кадимки арык менен суугарылат. 5ке 2 аралыкта тигилиптир. Жеп көрөлү. Мындай анчалык даамы жок бирок. Мынке мөмөсүн үзүп алдык. Ак саргыч алмурут. Анчалык катыл эмес. Бышып жетилген мезгил экен да азыр. Siyirleştirsem, siyirleştirmesem bari başını yapılır. Serhası. Juda serhası. Mayda bu kola. Ali yetken kiloyu veredi, 50 kilo 60 kilonu veredi. Bitti bana başını. 650 mesela 750. Aytanayım. Oyları yok olmasa işte abreskede etlerini ben kesip vereyim. Mesela 15-20 santimetrede bitti şoxu. Juda şoxu koptu ya yanına qasan. Şançı serhası sortlar bilan ishlaydik. Kam hosil, star kremsi, jeramin, yana fuj. Kiyinki alma катарына өттүк. Бул катар Pink Leather Rose Glow деген сорт экен. Алганды көрүп турасыздар. Укмуш алыптыр. Буга атайын жанагы күндөн сактоочу каражаты чачышкан мынке. Ошентсе да кээ бир алмалар күнгө күйүптүр. Күн ысык аябай. Ошого карабастан алмалар болуп атыптыр мынке. Бул октябрдын этегинде бышабы? Октябрдын этегинде быша турган сорт. Өтө күчтүү өсүүчү экен бирок. Тамыры ММ106да. 7 жаштагы бак. Холодильникте 11 айга чейин сактап турса болот экен бул сорт. Алмак бактын арасына келе атабыз. Кыбрай туманы бул деңиз деңгээлинен 500 метр бийиктикте турат. Ушунчалык ысык. Saat 6-га жакындаганына карабастан кадимгидей күндөн таба кайта элек. Аралыгы 4ке 2. 4,5-га 2,5 аралыгында тигилген экен катарлары. Тамчылатып суугаруу менен суугарылат экен. Жолубузду улантабыз. Кийинки бакка барабыз азыр. Башында чачканда краскасын мага көбүрөөк чачып турган. Башында кадимкидей күнөн сактоочу каражат колдонушкан экен. Мына туугандар разглоону аяктап чыктык уже. Мына суу кампа оңго 6 салынган экен. Сууну толтуруп, бул жерден мотор тартып алып бакка таратат. Эми кийинки бакка жөнөдүк. Кийинки бакка барабыз.